bir psikologдун жакшы сөздөрүн уктум. Эмне үчүн аял киши эркегин каалабай калат, күйөөсүн каалабай калат да. Анткени постоянно сөгүп, оскорблять этип, давить ете берсе, аял киши күйөөсүн каалабай калат. Алдай берсе, мисал бирдеме сатып берем деп туруп, сатып бербей койсо, бир жака барабыз деп барбай койсоңор, мен бир жака баратам деп алдап башка кетип, ушул ишенимди жоготсоңор дагы каалоо жоголо баштайт да. Заботаны сезбей калсачы, аял да, мен аял кишилер аябай назик кишилер болушат да, внимание жоголсо да, ошо забота, сиз аларды багып аткандай, оберегать этип аткандай чувство берип турбасаңар, дагы желание жоголо баштайт да. Анан үйдө отура берген эркек, иштебеген, негизи эле иштебеген эркек аябай несексуальный да. Иштебеген эркек бир дагы аял каалабайт да. Айла жок эми өмүр бою жашай бериши мүмкүн, но бирок иштебеген эркек аябай несексуальный көрүнөт да. Анан самый главный бул деген жанагы разочарование деп коет орусча, кыргызча билбейт экен, мындай да. Сиздер менен мамиле түзгөндө, сиздерге күйөөгө тийгенде, эркек кишиге күйөөгө тийгендечи, мындай аял кишилердин мындай представлениялары бар да. Мен бул эркек менен бактылуу болом, монтип балдарды чоңойтом, монтип иштейбиз, монтип оокат кылабыз деген мындай оюнда пландар болот да. Эгерде ошо пландарына, ошо ойлоруна тек келбей калсаңар, сиздерден мындай сиздер менен бактылуу болом деген мону чувство жоголуп кетет да. Разочарование деп коет. Ошондо аял киши мындай эркекти каалабай калат да, жыныстык жактан да каалабай калат. Ошол.